Иши жүрүшпөстөн 1-2 болбой жаткан, карза кирип жаткан аялдарга эскертүү. Биринчиден, сиздер ар дайым казанды, идиштерди жуубастан эртеңки күнгө калтырасыздар. Кедейликтин себептеринин бири бул тазалык жоктугу. Таза эмессиз. Жеке өзүңүз дагы, территорияңыз дагы таза эмес. Тазалык бар жерде өнүгүү болот. Аялдардын эң жаман иши ушундай да, тамактын да үстүн ачык калтырып кетиши, идиштерди жуубай калтырып коюшу, эртең кыламын деп уктап калышы. Бир дагы идиш эртеңке калбаш керек да. Таза болуш керек, тыкан болуш керек. Экинчиден, сурабастан, эриңизден сурабастан бардык буюмдарды ар кимге берип сала бересиз. Кошунаңыз сурап кетсе, кетмен десе, эрим токто телефон чалып сурап көрөйүн деш жок, ала бер. Анан сурап кетсе, ала бер. Акча сурап келди, ала бер. Анан сурап келди, ала бер. Эрдин орду жок да. Күйөөңүздүн орду жок сиздин алдыңызда. Урмат, сыйы жок. Күйөөңүздөн сурап беришиңиз керек. Күйөөңүздүн авторитетин ар дайым жогору коюшуңуз керек. Атасы билет, балдардын атасы билет дей беришиңиз керек. Ошондуктан да аракет кылышыңыз керек. Ал эми үчүнчү маселе бар. Сиз баш бербейсиз. Баягы күйөөмө баш караңгы болбоюн, оорулум түшүп калбасын деп, башка эркекке баш караңгы болуп иштеп атасыз да, башка эркектин колунда. Ошондуктан күйөөңүздү ар дайым колдогонду билсеңиз, күйөөңүзгө баш ийип, ар дайым анын алдында болсоңуз, көптөгөн иштерди кылсаңыздар болот, өнүгөсүздөр, өсөсүздөр ошол учурда.